Туура 3 күндөн кийин Кыргызстан жайкы эс алуучулар үчүн эшигин расмий ачат. ITF 2023 эл аралык туристтик компаниялардын, тур операторлордун, агенттиктердин, авиакомпаниялардын жана медиа сектордун өкүлдөрүн бир аянтка чогултат. Алар үчүн өз кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоого кенен шарт бар. Иш-чара Чолпон Ата шаарындагы Рухордо комплексинде орун алмакчы. Кыргызстандын туризмин дүйнөгө жайылтуу үчүн бул эң башкысы чет мамлекеттерде болгон иш-чараларга көбүрөөк катышуу керек. Анан биздин өлкөдө ушул туризм дарамети күчтүү аймактарга, жерлерде көбүрөөк иш-чараларды өткөрүп, ошол иш-чараларга чет элдик биздин кесиптештерди, туристтерди, туристтик бизнес өкүлдөрүн чакырыш мындай маанилүү да. Ошондуктан ушундай иш-чараларды биз өткөрүп атабыз. Туризм мамлекеттин артыкчылыктуу тармагы. Бир эле Ысык көл облусунда 1000ден ашуун эс алуучу жайлар бар. Тармак дүйнөдө 200 миллиондой адамды жумуш менен камсыз кылат. 2022 жылдын жарым жылдыгында ичкидин өндүрүштүн 3,5% гана түзгөн. Быйыл аз дегенде 5,5%га жетет деген божомол бар. Ага өлкөнүн инфратүзүмү жакшырып, түз аба каттамдардын ачылышы өлгө болорун белгилешүүдө эксперттер. Жакынкы убакта Wizz Air, венгерский лоукостер, Абу-Дабиден Бишкекке уча баштайт. Ал дагы ушу туристтердин санын көбөйүүсүнө жакшы бир өлгө түзөт. Туристтердин корккон нерсеси эң биринчи бул коопсуздук. Эгерде бизде өлкөдө ушу саясий стабилдүүлүк болбосо, ички ар кандай бир куулуш маселелери болсо, мындай тынчсыздандуулар болсо, анда туристтер коркуп келбей калышы мүмкүн. Бул эң биринчи эле ушул шарт туристтер келиш үчүн. Туристтер бактылуу, коопсуз өлкөгө келгиси келет. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дагы белгилеп, туристтик мезгил ачылар алдында терс маанайдагы маалыматтарды таркатуудан алыс болуп, ички контентке этият мамиле жасоого чакырат. Анткени ар бир турист эс ала турган өлкө менен алгач интернет желесинен таанышат. Жылдан жылга туристтик потенциалдын акырындап көтөрүлө баштаганы ушуга байланыштуу. Азыркы кезде көптөгөн туристтер велотуризм боюнча, аттарды пайдаланган туризм боюнча, тоо аралаган жапайы көлдөрдү көрүү туризм боюнча, Ысык көлдүн жээгинде башка биздин тарыхый мураска ээ болгон тарыхый эстеликтери бай региондорубузга баруу боюнча туристтердин келишинин көбү байкалып турат. Жылдан жылга динамика көргөзүп атат да, улам жыл сайын ал адамдар көбөйүп атат. Биринчиден, экинчиден илимий экспедициялардын дагы келиши, түркологдордун, тарыхчылардын, этнографтардын, дегеле Орто Азия элдеринин тарыхын изилдөөчүлөр дагы буга кызыгуу менен кайрылып, илимий экспедициялык туризмдин жагдайы да болушу мүмкүн, инвестиционный туризмдин жагдайы да болушу мүмкүн. Быйыл өлкөгө келген туристтердин саны пандемияга чейинки мезгилдеги көрсөткүчтөн жогору болору күтүлүүдө. Тармак мультипликативдүү натыйжага ээ. Анын арты менен транспорт, мейманкана сервиси, тамак-аш, кайра иштетүү сыяктуу экономиканын 30дан ашуун түрүн өнүктүрсө болот. Бир эле транспорт багытын алсак, быйыл Абу-Даби Бишкек түз каттама ачылды. Июнда Түштүк Корея менен түз аба байланышы түзүлөт. Ысык көлдүн айланасында 5 кызмат көрсөтүү борборлорунун курулушу башталганы турат. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.